Балыбызды қойныңа бек қатып, сақтай көр. Сақтай көр. Театр жан дүйнөнүн азыгы жашоого караганда чындыгы көбүрөөк театрды сүйөм деп улуу ойчулдар айткандай театр искусствонун өзгөчө түрү. Театр өнөрү кандайдыр бир окуяны турмушта болуп жаткандай көрсөтүп келет. Мына ушул театрдагы спектакльдер байма-бай коюлуп жаткан учуру. 2023 жылдын башталышында январдын башынан баштап толук кандуу өзүбүздүн репертуардагы спектакльдердин баарын элибизге тартуулап атабыз. Биздин ишибиз, биздин элге болгон ишибиз мына ушул багытта. Биз эми репертуардык багыттагы театрбыз. 30дан ашык спектакльбиз бар. Ошолордун баарын баягы тизмектеп, ылайыгы менен коюп турабыз. Бардык жанрдагы спектакльдерибиз бар. Трагедия, комедия, драма, тарыхый драмалар. Ошонун баарын биз элге көрсөтүп атабыз. Буюрса, мына февраль айында да, январда толугу менен бүтүп келатабыз. Февралда биз бир алдын ала, ар бир айдын алдына ала өзүбүздүн репертуарды түзүп, тактап, бүт баарын аны элге жарыялап турабыз. Анипа! Ай, Анипа! Ай, бергел! Марипа! Марипа! Бергел! Улутубуздун жүзү болгон Токтогул Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театры өткөн жылы Жалил Садыковдун Манастын улуу Семетей драмасынын негизинде коюлган Төлгө спектаклин тартуулаган. Андан кийин Каракул Ботом, Энлик, Кебек спектакльдери дагы көрүүчүлөрдү кубандырып келет. Быйылкы жылы дагы бир катар жаңы спектакльдердин үстүндө иштеп жаткан учуру. Улам жыл сайын бир жаңы спектакльдер чыгарып элге тартуулап, себеби эл премьераны күтөт. Дагы кандай жаңылыктар бар болду экен депчи. Буюрса, январдын башы менен эле биз Чеховго кайрылдык. Чеховдун аңгемелеринин негизинде бир кызыктуу бир чыгарма жаралган турат. Буюрса, бул Чеховдун чыгармаларынын негизинде сахналаштыра турган режиссерду биз Казакстандан чакырдык. Ушул Бакен Кыдыкей эжебиздин 100 жылдыгына карата Мырзагапаровдун бир пьесасы бар, былтыркы Кар кайда деген. Мына ошонун негизинде дагы буюрса анда сахналаштырабыз. Андан сырткары биз ушул классикадан Горькийдин бир чыгармасына Түпкүрдө деген мыкты бир чыгармасы бар, пьесасы бар. Мына ошого кайрылып атабыз. Буюрса, аны менен сырткары биз сөзсүз түрдө балдарды дагы эске алышыбыз керек. Өзүбүздүн бир кенже эпостарыбыздын негизинде Эртөштүк чыгармасын сахналаштырабыз деп турабыз. Аны өзүбүздүн режиссерубуз коет. Буюрса, Арнис Кыдырмышев деген. Быйыл Түрксой Бакен Кыдыкеевнин жылы деп жарыялап, залкар актрисанын 100 жылдыгы белгиленсе, театрдын актёру Сыдыкбек Жамановду дагы эскерип болот. Өткөн жылы Саманчынын жолу спектакли Астанада өткөн эл аралык театр фестивалында баш байгени утуп алган. Быйыл дагы бир катар театр фестивалдарына чакыруулар болуп жатат дейт театрдын директору. Казакстандан 2 сунуш түшкөн. Комедиялык фестивалдардын, комедиялык спектакльдердин фестивали Казакстанда март айында чакыруу келген. Эми аны деле көрөбүз. Себеби биз салмактап мүмкүнчүлүгүбүздү, алыбызды, барыш келиш бүт баарын эсептеп чыгышыбыз керек. Аны да карап көрөбүз. Эгерде бизге ылайыктуу болсо, биз фестивалга сөзсүз катышышыбыз керек. Себеби башка жерде, башка элде Кыргыздын бир чыгармачылыгын, театрын ушул фестиваль аркылуу көргөзсөк болот да. Ошон үчүн биз чоң фестивалдарга катышабыз. Эми былтыркы жыл биз үчүн ийгиликтүү болду. Өзүңөр билесиңер, Астана шаарынан 15 спектакль, 15 театрга чыккан чоң таймашта башкы байге гран-прини утуп келдик. Саманчынын жолу Чыңгыз Айтбатов чыгармасы менен. Андан сырткары Алматыга чоң фестивалга катышып келдик. Буюрса, фестивалдарга чакыруу болсо, ылайыгы келсе сөзсүз барабыз. Жашоо бул театр, биз андагы көрүүчүлөрбүз деп театрдагы ар бир спектакльдин тарбиялык майнысы чоң. Ошол үчүн театрга барганды унутпаңыздар. Комедия, трагедия, драмалык чыгармалар сахнада коюлуп, көрүүчүлөрдү күтөт. Жан дүйнөгө рахат тартуулаган театрдын мындан аркы арышы кенен болсун. Дал келет. Кандай болсо, себиңди даярдай бер курбуң. Аны даярда берне. Тине жалгыз жастыгымды колтугума кысам дагы.